Достор, барыңыздарга салам. Бүгүн биз сиздер менен бинариум платформадан торговля кылабыз. Бүгүн бизде суббота, выходной день, да, и бүгүн биз сиздер менен OTC активдер менен торговля кылабыз. Бир аз мен сиздерге OTC актив эмне экенин түшүндүрүп кетемин. Азыр давайте биз сиздер менен бул жерде бир сделка ачабыз. 2 мүнөткө на понижение. Биз сиздер менен азыр по тренду эле на понижение ачып атабыз. Суббота, воскресенье лучше всего по тренду торговля кылган жакшыраак да, анткени суббота, воскресенье теханализ деген жанагындай нерселер иштебейт. Азыр мен сиздерге OTC актив эмне экенин түшүндүрүп кетейин. OTC актив деген бул реальный котировка эмес, бул өзгөртүлгөн график да. Мисалы, азыр биз сиздер менен трейдинг вьюга кирип реальный котировканы байкасак болот да, мынакей евро доллар, и бул жерде график эч жака жылбай эле турат да, то есть анткени рынок жабык. Суббота, воскресенье рынок жабык болот. Понедельниктен баштап пятницага чейин рыноктор иштейт, и ошо понедельниктен пятницага чейин торговля кылып зарабатывать эткен оңураак болот. Именно ушу суббота, воскресенье эгерде торговля кылгыңар келсе, анда лучше бир эле стратегия менен торговля кылган жакшыраак болот, же болбосо индикатор менен торговля кылган жакшыраак болот. OTC'ни буну кандай кылып өзгөртүп, кандай кылып киргизишет да. Мисалы, OTC'ни любой валютный пара болуп калышы мүмкүн да. Бул жерде бизде азыр евро доллар болуп турат, но на самом деле бул жерде башка валютный паранын котировкасы болушу мүмкүн да. Вот. Башка валютный паранын котировкасын алып эле, ошону эле бир аз өзгөртүп, скоростун көбөйтүп туруп эле, же болбосо азайтып туруп эле платформага киргизип коюшу мүмкүн да. То есть буну эч ким билбейт. Ошон үчүн бул OTC актив деп коюшат. Азыр биз сиздер менен дагы бир сделка ачабыз бул жерде на понижение 1 мүнөткө. Давайте биз сиздер менен бул жерде 5000 рубльга ачабыз, анткени бизден предыдущий сделкабыз минуска жабылып калды. Биз сиздер менен перекрытие кылабыз. 5000 рубльга. Смотрите, мага дагы аябай көп суроолор келет. Именно ошо новичоктор суроолор беришет да, эмнеге мен демо счет менен отурганда жакшы зарабатывать этемин, жакшы торговля кыламын, а именно когда реальный счетко отурганда мен акчамды жоготуп ийип атамын да. Смотрите, когда силер демо счет менен торговля кылып атканда, силер кандай торговля кыласыңар? Силер без эмоций торговля кыласыңар. Анткени ал жерде силердин акчаңар эмес. Ал жерде жөнөкөй эле учебный счет, и силер болгону там жарым сааттын ичинде ошол депозитиңерди 3 эсеге, 5 эсеге, 10 эсеге көтөрүп ийесиңер. Анткени ал жерде эмоция жок силерде. Эмоциясыз торговля кылып атасыздар. А именно когда акча, реальный акчаны пополнение кылганда, силер уже башкача өзүңөрдү чувствовать этесиңер. Анткени ал жерде силердин өзүңөрдүн акчаңар менен торговля кылып атасыңар. Чтобы реальный счеттон дагы жакшы торговля кылыш үчүн, силер реальный счет менен дагы без эмоций торговля кылганга аракет кылышыңар керек да. То есть вот. И когда без эмоций торговля кылып атканда, силер еще вовремя торговляны токтотконду билишиңер керек да. То есть биз келип эле отуруп эле ошол реальный акчаңарды до конца нольго түшүргөнгө силер ошол нерсеге өзүңөр жеткизип атасыңар да. То есть силер ошол 500 рубль болобу, 1000 рубль болобу, 10 000 рубль болобу, силер ошол акчаңарды миллион сомго чейин жеткизейин деген немеде турасыңар да. То есть ошол состоянияда турасыңар. Лучше канча депозит болбосун, 2 сделка болобу, 5 сделка болобу, плюска жабылса, силер ошол торговляны токтотконго аракет кылышыңар керек тугандар. То есть өзүңөр ошол депозитиңерди нольго түшүргөнгө силер өзүңөр аракет кылып ошол нерсеге жеткизип атасыңар. То есть силер ошол нерсени дагы түшүнүшүңүздөр керек. Так, биздин перекрытиябыз плюска жабылды. Биз сиздер менен азыр дагы 2 мүнөткө 2000 рубльга на понижение ачабыз. Суббота, воскресенье айткандагыдай эле тугандар, бир эле стратегия менен торговля кылган жакшыраак. Кандай стратегияны мен колдономун? Мен суббота, воскресенье только по тренду торговля кыламын. То есть график кайга жылып атса, мен ошол по тренду эле графиктин артынан эле сделка ачамын да. Смотрите, биз сиздер менен
азыр байкасак болот, бул жерде бизде нисходящий тренд болуп атат. Нисходящий тренд өзүм айткандагыдай эле, то есть өзүңөр билгендегидей эле нисходящий тренд бул график, когда на понижение түшүп жатканда бул нисходящий тренд болот. И восходящий тренд деген нерсе дагы бар. То же самое, ал только наоборот, да? То есть график, когда үстүгө жылып атканда бул восходящий тренд болуп калат. То есть биздер менен эң үстүнкү уровеньден на понижение качабыз да, же болбосо эң ылдыйкы уровеньден на повышение ачканга аракет кылышыбыз керекпиз да. То есть менин ушул туугандар. Трейдингде тренд твой лучший друг деген понятие бар трейдингде. Бул аябай жакшы сөз да. То есть действительно тренд бул аябай сенин жакшы досуң да. То есть тренд основной стратегия болушу керек силерде туугандар. Именно ушу трейдингде. Крипто трейдинг деген дагы нерсе бар. Форекс деген дагы нерсе бар. То есть форекс менен крипто трейдинг ал бирдей эле. Форексте дагы плечо бар и трейдингде дагы плечо бар. Но лучше всего туугандар плечосуз торговля алган жакшыраак. То есть анткени именно ушу криптовалютада ал жерде 1000 сом менен 2000 сом менен аябай көп сумманы зарабатывать эте албайсыңар. Бинарный опционудан бир жуманын ичинде силер 1000 сом менен ошол 1000 сомду 3 эсеге 4 эсеге көбөйтүүсүңөр болот да. То есть бир эле стратегия менен же болбосо менин телеграм каналымда сигнал дегендер бар да. То есть сигналдарды жөнөтүп турамын күн сайын саат 9-да. Ошол группа аркылуу силер торговля кылып, опытуңар жок болсо деле, если новичок болсоңор, ошо сигнал аркылуу торговля кылып зарабатывать этсеңер болот. Именно эмнеге ушул криптовалютада чоң сумманы зарабатывать этсе болбойт да. То есть смотрите, именно бул для новичокторго түшүндүрүп кетейин. Именно ушу криптовалютада торговля кылгыңар келсе, ал жерде силер первоначальный капитал да, для начала капитала силерде как минимум $100 өдөө болушу керек да. И то силер $100 там 3 күн күтөсүңөр да. То есть бир сделканы 3 күн күтүп калышы мүмкүнсүңөр, же болбосо бир жума күтүп калышы мүмкүнсүңөр да. И то если сделка плюска жабылса, силер доходто болосуңар. Смотрите, бинарный опционуда бул жерде аябай удобный нерсе. Бинарный опциону бул жерде силер сделкаңарды 1 мүнөттөн 4 мүнөткө чейин, то есть точнее 1 мүнөттөн 4 саатка чейин сделка ачсаңар болот. И процент доходности бир сделкадан бул жерде 70%тен өдөө да. То есть эң максимальный бул жерде 90%. Смотрите, 90% прибыли туугандар. То есть мындай процент доходности эч ким бербейт. Криптовалютада мындай проценттер жок да. Конечно же бар. Эгерде ал жерде плечо менен торговля кылсаңар, ошончолук 90%ке чейин доходуңарды жеткизсеңер болот да. Но 80-90%ке жеткизиш үчүн силер плечо как минимум x10 алышыңар керек болуп калат. То есть $100 10 эсеге көбөйтүп туруп, карыз алып туруп, анан кийин торговля кылсаңар болот да. То есть ошондо гана силер 80-90% прибыль кылып зарабатывать этсеңер болот. И то если сделка плюска жабылабы же жабылбайбы, аны эч ким билбейт да. То есть смотрите, биздин бул сделкабыз минуска жабылды. Азыр биздер менен перекрытие кылабыз. Так, 2000 рубльга бизде бул жерде өздөрү байкап аткандагыдай эле бизде падение болуп, кайра разворот болуп атат. Давайте 1 мүнөттүк таймфреймди байкап көрөлү. Биздин графигибиз каяка жылып жатат да. Смотрите, графигибиз то же самое. Бул жерде графигибиз биздики ылдыйга түшүп жатат. Биздер менен азыр 2 мүнөткө то же самое на понижение ачабыз. То есть догон менен эле мен плюска жаап зарабатывать этсем болот. Смотрите, биринчи сделка если 1000 рубль болсо, менин экинчи сделкам 2000 рубльга болот да. То есть экинчи сделкам плюска жабылса, мен предыдущий сделкамды кайтарамын дагы, предыдущий минусумду кайтарамын дагы и сверху еще зарабатывать этемин да. Смотрите, азыр мен 2000 рубльга ачтым. И бул жерде мен 3700 рубль прибыль аламын да, доход аламын. Анткени биздин доходный 85% валютная парада. Мурунку сделка 1000 рубль болчун, мен ошол 1000 рубльду кайтарамын дагы и сверху еще 700 рубль пайда көрөмүн да. То есть ушундай болуп калат туугандар. Бул догон деп койсок болот, же болбосо мартингейл деп койсок болот. Стратегия мартингейл, система мартингейл, же болбосо система перекрытия да. То есть ар кандай кылып айтсаңар болот өзүңөр.
жыйынтыгын чыгарайлы. Суббота, воскресенье эгерде торговля кылгыңар келсе, силер бир эле стратегия менен торговля кылышыңар керек. Менин стратегиям бул по тренду. Эгерде силер башка стратегия менен торговля кылгыңар келсе, ошол стратегия менен торговля кылсаңар болот да. Индикатор болобу же фигура болобу, ошол менен торговля кылып, ошол эле стратегия менен торговля кылып зарабатывать этсеңер болот. Но самое главное болгону 3-5 сделка ачканга аракет кылгыла. Анткени канчалык көп торговля кылсаңар, ошончолук силерге зыян. Так, биздин сделкабыз плюска жабылды. Предыдущий минусумду кайтардым дагы и сверху еще 700 рубль мен пайда көрдүм. Мен историямды көрсөңөр болот. Мынакей бүгүнкү торговлям да 17 декабрь. Өздөрү байкасаңыздар болот. Мынакей менин сделкаларым бүгүнкү аябай көп торговля кылып коюптурмун бүгүн. Бул жерде өздөрү байкаганда деле минустар дагы бар. То есть менде дагы туугандар минустар болот. То есть бул неизбежный, да, трейдингте без минусов вы не заработаете, да, минусу силер зарабатывать эте албайсыздар, да. То есть реально жашоодо деле ушундай туугандар. То есть всегда плюска кете бербейт. Анда санда минус дагы болушу мүмкүн, да, болушу керек негизи. Эгерде постоянно плюска боло берсе, анда билбейм эмне болот. Ошон үчүн эгерде силер новичок болсоңор, обучение алгыңыздар келсе, жана сигнал аркылуу торговля кылгыңар келсе, мага Telegram каналыма жазып койсоңуздар болот. Сигнал плюс обучение деп. Мен силерге дальше түшүндүрмө беремен. Бизде Telegram группада күн сайын кечки саат 9-да торговля кылабыз. Именно мен өзүм сделкаларымды жөнөтүп турамын да. То есть кандай сделкаларды, мисалы евро-доллар деген сообщение жөнөтөмүн да, евро-доллар выше до 23-го деген сообщение жөнөтөмүн. Силер болгону платформага киресиңер, валютная пара евро-доллардан сделка ачасыңар на повышение до 23 минуты, да, то есть 23 минутага чейин силер сделка ачасыңар. И после жыйынтыктын сделканын жыйынтыгын мен скрин кылып жөнөтөмүн, да. Смотрите, морекинде скрин кылып жөнөтөмүн. Сделкабыз плюска жабылыптыр, да. Сделка плюска жабылгандан кийин мен кийинки сигналды жөнөтөмүн. Евро-доллар выше до 27-го деген сообщение жөнөтөмүн. Силер то же самое ошол эле валютный парадан на покупку ачасыңар 27 минутага чейин. После кайрадан эле ушундай скрин жөнөтөмүн, да. То есть ушинтип силер зарабатывать этсеңер болот, плюс обучение кылып үйрөнсөңөр болот, да. То есть обучениялар дагы бар. Айткандагы эле кошулууңар келсе, мага Telegramга же болбосо ВК сообществом дагы бар, ошо ВК сообществого дагы жазсаңыздар болот. Ошо менен туугандар, бүгүнкү видеоролик аягына жетти деп ойлоймун. Кийин көрүшкөнгө чейин баарыңыздар саламатта болуңуздар. Суроолоруңуздар болсо мага комментарийга жазып коюңуздар же болбосо Telegramга жазыңыздар. Кийин көрүшкөнгө чейин баарыңыздар саламатта болуңуздар.